Караңыз, эгер бала ыймандуу болсо, ал апасы, атасы өтүп кеткенден кийин да артынан да жашоодо эң ийгиликтүү адам бул артынан бул ыймандуу бала калтырган экен да. Болбосо бала ыймандуу болуп калбаса да бала экен да бул. Канчаларды сыздатканын көрүп атабыз, канчалардын ата-энесин уят кылгандарын көрүп атабыз. Бул мынакей ушул мечитти салып туруп айткан. Апамдын атынан ушул мечит салынды. Мындайча айтканда, апама ушул жакта мечиттин акысына апама дуа кылып койгула деген. Бизде ушундай кээде атасын тирүү кезинде сыйлабайт, анан кийин өлгөндөн кийин жылкы сой, эл көрсүн үчүн жылкы соебуз. Тирүү кезинде эңиспеген жылкыны эмне, кой эл уят деп анан жылкы соебуз. Тирүү кезинде ата-энебизди кучактай койбойбуз, убактыбыз жок, анан өлгөндөн кийин барып боз үйдү кучактай ыйлайбыз. Эмне пайда? Жылкы эмес, пин сойсоң дагы жардам бербейт. Тирүү кезинде сыйлап калыш керек эле. Тирүү кезинде жакшылык кылып калыш керек. Мейли ал кет деме, өлдү, бардыгыбыз ар бир жан өлүмдүн даңын татат. Өлгөндөн кийин мүрзөнү эмне кыласың эми? Бир одна комнатанын акчасына кете турган жылтыратаган мүрзөлөр да бар. Ошон үчүн туугандар айтат, биз атабыздын атынан, апабыздын атынан өтүп кетсе, өзүбүздүн айылыбызга кудукка суу чыгарып коеюк. Көчөнү жарыктандырып коеюк. Жакшылык кылып коеюк, жетим жесирлерге жардам берип коеюк. Ошонун пайдасы тиет дейт.